Төртүнчү принцип навязчивый болбоо, бирок настойчивый болуу. Навязчивый болбой деген мына сүрөттөгүдөй эшикти жапса дагы кире бермей, кайра-кайра айта берүү, кызыкпаса да кайра-кайра сүйлөй берүү, тез азыр ушул моментте сатууга аракет кылуу, түшүнсө түшүнбөсө айта берүү, кызыктырышты билбестен бирок дагы эле айткан аракет кыла берүү. Көпчүлүк сатуучулар, көпчүлүк тармактык маркетингде иштегендер биринчи ушинтип башташат, билбегендер туура сабактарга катышканда ушинтип айтышат. Мисалы үчүн мен эсимде бир бизде консультанттардын бири мынтип атат эле, туугандардын арасында сабакка чакырганда эч келбейт эле, бирок мынтет эле, алчы, пожалуйста, ушу акция болуп атат, ушу алсаң, мага балл түшсүнчү, мен белек алып алайынчы дейт эле. Бул навязчивый да. Анан тигилер, кээрлер боор ачыган алат эле, бирок экинчи жолу сунушканда качат эле. Кой кетип калайын азыр баштайт дейт эле да. Же бизде да тааныштарыбыздын арасында бар, токтотуп алса башталат сөзү. Быды кечке ошо өзүнүн бизнеси боюнча айтат. Мага кызыксыз десең да укпайт, уккусу келбейт. Эмнеге кызыксыз ага, сонун бизнес го, на дей баштайт, Настойчивый болуу бул башкача, азыр айырмасын билип кетесиз. Настойчивый болуу бир аз айтып көрүү, маалы менен сунуш кылып туруу. Кызыкса айтуу, кызыкпаса токтотуп коюу. Кызыкпаса кийинчерээк дагы убакыты келгенде ар кандай формада, ар кандай вариантта менен айтып көрүү. Такыр кызыкпаса токтотуп коюу. Жана ал адамдар эмне түшүнөт? Эгерде кимдир бирөө сизге жок десе, бул раз и навсегда жок эмес. Бул азыркы моментте, азыркы учурда мага кызык эмес дегенди түшүндүрөт. Ошону билген адам настойчивый болот экен. Настойчивый эмес адамдар болсо, болду, сунуш кылбайм экинчи. Бул адам кызыкпайт экен деп эч качан сунуш кылбай коет. Ал эми настойчивый адамдар бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы акырын сунуш кыла берет экен. Эгерде кызыкпаса капа болбойт экен. Кагып секип берсе, макул, сизди туура түшүндүм деп жылмайып жооп берип коет экен. Ушулар настойчивый болот экен. Ушулар акырындык менен жеңет экен да. Биздин бизнесте реклама ишинде сиз настойчивый болсоңуз утуп чыгат экенсиз. Навязчивый болсоңуз сиз бизнесиңиз тезлөрүп калат экен. Акырындык менен адамдар акырындык менен көнөт экен көпчүлүк нерсеге. Анан адамдар дароо кызыкпаса да кийин кызыга баштайт экен. Мисалы үчүн мен сизге мисал келтирип берейин. Айталы, сиз бир дүкөндөн нан аласыз, эт аласыз дейли, дайым ошол жерде кардарсыз. Ал ошол жерде эт алганча уже таанышып калдыңыз, сүйлөшүп калдыңыз. Ал сиз учурашсаңыз тааныйт, сизди кардарга. Анан сиз айтып атасыз, баса менде жаңы каталог бар, бир таштап кетпейм, көрүп койбойсуңар. Мен Фабрик компаниясында кошумча иштеп атам, же профессионал катары иштейм көп жылдан бери, же профессионал катары азыр команда түзүп директор болуш үчүн иштеп атам. Сизге каталог көрсөтүп кетпеймби десеңиз, мисалы үчүн айтыш мүмкүн. Макул деш мүмкүн. Же мен убактым болбойт, көп адамдар сунуш кылат, бирок убактым болбойт десе, макул, туура түшүнөм деп салып коюшуңуз. Эми навязчивый болсоңуз сиз айтасыз, эмнеге убактыңыз болбойт? Кандай тапса болот дейм. Желание болсо көрсө болот деп уговор кыла башташ, бул навязчивый болуш. Ал настойчивый болсо адам капа болбойт, макул, сизди туура түшүнөм деп салып коет. Бирок дагы бир момент келгенде, дагы 2-3 күндөн кийин дагы бир келгенде, кардар болуп келгенде, баса жаңы каталог чыкты, жаңы новинкалар чыкты, сонун акциялар чыкты. Бир таштап кетпейм, бир көрүп койбойсузбу убакыт болгондо десе, дагы айталы жок деди. Туура түшүнөм да салып койдук. 3-чү жолу сурадык, баса каталогум бар, сизге бир суроом бар. Сизде мында карталар аз болгон учурлар болобу десе. Ооба, көбүнчө түшкө чейин аз болот десе. Анда мен сизге каталог таштап кетпейм, могул жерде мына мисалы үчүн мындай нерселер бар, сизге кызык болушу мүмкүн. Сиз бул жерде көп отурасыз, мисалы үчүн бул жерде көп отурганда ушундай продукциялар бар. Анан менде кондиционер иштейт. Кондиционер иштеп атканда кургатып берет абаны. Анын үчүн мындай нерселер бар деп кичине сүйлөп туруп, көрүп коёса бир деп күлүп таштап коюу. Ошондо да жок, көргөн убактым болбойт, чындап эле ура болбогон нерсе дагы деле капа болбойт экенбиз, салып коет экенбиз. Алса, алды, албаса салып коет экенбиз. 4-чү жолу сунуш кылганда макул, эми ушунча сурандың бир көрүп коеюнчу дешим. Ошентип отуруп акырындык менен дагы кандай бир жарым жыл убакыттан кийин карасак, ошол кардар, ошол адам сизге кардар болуп калган болот. Настойчивый адамдар, настойчивый болгондо ушинтип кардарлардын саны көбөйткөн. Негизинен азыркы учурда такай алып турган кардарлардын 70-80% азыркы учурда алып аткан, сиз 3-4 жолу сунуш кылганда гана алган экен да, дароо алган эмес экен. Эсиңиздеби, нейтралдуулар да аларчы, ура дебейт экен, алар равнодушный мамиле кылып атат да, 70-80%. 3-4 жолу сунуш кылмайынча. Анан кийин гана макул көрөйүнчү деп көрө баштайт экен. Муну көптөгөн чоң компаниялар, мына ушул статистика бул көптөгөн чоң компанияларда ошондой экен да. Андыктан алар билет экен, андыктан алар кайра сунуш кыла берет экен. Бул iPhone компаниясы, Coca-Cola компаниясы, көптөгөн эле иши кылса аты чыккан компаниялардын көпчүлүгү алар 3-4 жолу сунуш кылганда гана адамдар ала баштаган экен. Мына Samsung илгери өтө атактуу марка болгон эмес, сотка боюнча. Азыр номер 1-ге кирди. iPhone өтө атактуу болгон эмес, номер 2 болуп атат. Nokia караганда номер 1 болгон, азыр номер 1 болбой калды. Демек, көптөгөн сунуштар жасап отуруп гана өзүнүн атын чыгарат экен адамдар, анан көптөгөн сунуштар жасап отуруп гана кардаларын көбөйтөт экен. Бул боюнча мына Мегаком Билайнда да улам SMS-тер келип турат, Неге? Анткени алар настойчивый. Анткени алар ушул статистиканы билет. 70-80% кардарлардын 3-4 жолу сунуш кылганда алат экен. Кандайдыр бир бөлүгү такыр албайт деп атабыз, мына. Бул эми азыр алып аткандардын деп атабыз да. Албагандардын канчосуна ошо SMS келет экен.
Сиз дагы ушуну дайым эске алышыңыз керек экен. Сиздин айталы 1 жыл 2 жылдан кийин дайым алып турчу кардарларыңыздын 70-80% бир жолдон алган эмес болот экен. 3-чү, 4-чү же 5-чи сунушуңузду алып көргөн болот экен. Анан акырындык менен көбүрөөк ала баштаган болот экен да. Анан акырындык менен сиздин продукцияңызды жакшы көрүп калат экен. Же сиздин бизнесиңизди жакшы көрүп, ошол бизнесте кошумча иштеп аткан болот экен. 5-чи принцип, сиздин оозуңуз бул сиздин дүкөнүңүз. Бул кандайча? Өзгөчө сиз ооз эки реклама ишинде иштеп атсаңыз, тармактык маркетингде иштеп атсаңыз, сиздин оозуңуз бул дүкөнүңүз. Ал эми сиз андай бизнесте иштебесеңиз, анда сиздин оозуңуз текст түрүндө, сиздин оозуңуз реклама роликтер түрүндө, сиздин оозуңуз Инстаграмда сүрөттөр түрүндө дайым дүкөнгө окшоп иштеп туруш керек экен. Улам. Дүкөн дагы мисалы үчүн 24 саат бою иштесе анын кардары көбүрөөк болот. 10 саат иштесе көбүрөөк болот, 12 саат болсо көбүрөөк болот. Ал эми күнүнө же жумасына 2-3 саат иштеп койсо, ал дүкөндүн кардары эч убакта көбөйбөйт экен. Тескерисинче ал банкрот болуп жабылып калат экен, закрыто боло берсе, адам не болот? Бул дүкөн иштебей калган окшойт деп, же көп иштебей атат окшойт деп келбей коет кийин. Убара болгусу келбейт да. Мисалы үчүн сиздин үйүңүздүн жанында дүкөн бар болсо, ал жумасына 2-3 саат иштесе, сиз эч убакта ал жака бара бербейсиз. Туурабы? Ал эми саат 10да ачык болсо, 12да ачык болсо, сиз көбүрөөк бара баштайсыз, ушул жер дайым эле ачык болот. Ушул жер точно ачык болуш керек деп бара бересиз да, анан көнүп каласыз. Көнүп калган соң сиз ошол дүкөндөн көбүрөөк соода кыла баштайсыз, башкаларга да айта баштайт экенсиз. Ошон үчүн дайым включен болушубуз керек экен. Биз өзгөчө ооз эки рекламада, мисалы үчүн элестетиңиз, сиз дүкөнүңүз жабык турса, эч убакта адамдар айнегин ачып, керектүү продукцияны алып, керектүү товарды алып, сизге акчасын таштап кетип калбайт, туурабы? Сиз ачык турганыңызда гана алып келет экен. Ошон үчүн бирок кээ бир адамдар ушул бизнеске келгенде, Фабрик компаниясына окшогон бизнеске келгенде ойлошот, мен 2 саат иштеп койсом болду, башка убакта сүйлөбөшүм керек бул жөнүндө. Башка убакта мен бул ишти кылбашым керек деп ойлойт да. Анан иш кылып атсам, мен сөзсүз түрдө кечке сайрап бир презентация кылышым керек деп ойлойт. Контакт топтоо, адамдар менен таанышуу, аларды кичине кызыктырып туруп теманы жаап кой деген нерселерди жасабайт экен алар. Сиз эгерде ооз эки реклама ичинде иштесеңиз, анда сиз басып туруп жүрүп, сиздин оозуңуз иштеп туруш керек экен. Күндө тез презентацияларды өткөрүп турушуңуз керек экен. Тез презентацияларга катышып турушуңуз керек экен. Тез презентацияларга адамдарды чакырып турушуңуз керек экен да. Ошондой эле туулган күн, мааракелер болсо, сиз ал жерге барып, сөзсүз көптөгөн адамдар менен таанышып, контакт түзгөн аракет кылышыңыз керек экен. Алардын телефонун алган аракет кылышыңыз керек экен. Жана аларга кичине эмне иш кыласың деп суроо берсе, алардын ишин кызыкканча, анан өзүңүздүн ишиңизди дагы сурап калганда кичине айтып, кызыктырып, анан телефон алып коюшуңуз керек экен. Жана мүмкүн болсо жолугушууларды уюштурганга аракет кылышыңыз керек экен. Бирок эч убакта сиз ал жерде презентация өткөрбөшүңүз керек. Туулган күндөр эч убакта презентацияга айланбаш керек экен. Сиз болгону ал жерде адамдар менен таанышып, башка жолугушууга чакырууга аракет кылышыңыз керек экен. Бул жерде да албетте настойчиво жана навязчиво деген айырмалай билишиңиз керек. Эми сиздин оозуңуз дайым иштеп турганда гана сиз чоң ийгиликке жетет экенсиз, жана сиздин кардарларыңыз көбөйөт экен, жана командаңызда адамдар көбөйө баштайт экен.